Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир тууган. Күндөрдүн биринде Аллахтын элчисине ачуусу бат келген бир киши келет да: "Я Расулалла, о Аллахтын элчиси, мага насаат айтыңыз, кеңеш бериңиз" дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ачууланба, ачууңду бас" деген. Ал киши кайрадан сурайт: "Я Расулалла, мага насаат айтыңыз, кеңеш бериңиз" дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ачууланба, ачууңду бас" деген. Ачууланба. Ачууланып, ден соолугуңду, сезимиңди, бактыңды жок кылып аласың. Анткени ачуулануу очоктогу кызарып, күйүп жаткан оттой ысык болот. Эң кадыр барктуу халифалардын бирөөсү Умар ибн Абдул-Азиз өзүнүн кеңешчилеринин бирине "Менин ачуум келгенде ачууңузду басыңыз" деп эскертип тур деп буйруйт. Ошондо Умардын ачуусу басылып, тынчтанып калат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Чыныгы баатыр күрөштөн жеңген эмес, ачуусу келгенде ачуусуну кармана билген, мына чыныгы баатыр" дейт. Улуу сөз баккан кыргыз элибизде мындай деген сөз бар: адамдын ачуусу келген учурда анын акылы сыртка чыгып кетет. Демек, ошол учурда ар кандай жаман иштер болуп кетиши толук ыктымал. Ошондуктан ар дайым ачууланбаганга аракет кылыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп буйруган: "Ачууланган адам болсо сабыр кылсын, тик турган болсо отурсун, дарат алып Аллахтан шайтандын жамандыгынан коргоосун сурасын" деген. Ачууланба, акылыңды, кадыр баркыңды, диниңди жана келечегиңди сактап калуу үчүн эч качан ачууланба. Анткени бул дүйнө бир мүнөттөгү ачууланууга татыктуу эмес. Себеби бул дүйнө жок болуп кетүүчү дүйнө экендиги баарыбызга маалым.